пайдаланып коюп келгем, то есть домой коюп келгем. Азыр эми жумушту улантабыз. 2 январь 5 күн, барыңыздар жума күнүңүздөр менен деп туруп эле баштайлык деп. Ассаламу алейкум жалпы жамаат, таксидешип жаткан мекендештер, агалар, эжелер, ийнелер, карындаштар, барыңыздар кутмандуу кушуга күнүңүздөр менен. 2026 жылдын 1-күнү линияга чыккан күнү имеется в виду. Кече 1-январь чыккан эмеспиз. Бирок жумуш жакшы болуп турду дейт го чото. Таксидеги иштеп жаткан мекендештер. Чото, анан кийин бүгүнкү видеонун спонсору, как обычно, Эксперт Парк. Кимде ким парк издеп жаткан болсо, кимде ким ушул подключенияга жакшы бир парк издеп жаткан болсо, ушул Эксперт Парк сунуштайм. Проценттин түрлөрү ар кандай, өзүңүзгө жаккан таап аласыз. Биринчиси 2% ар бир заказдан, 4 сом ар бир заказдан, же болбосо биринчи заказдан 50 сом алат, ошол менен 1 суткага процент бербей иштеп жүрө бересиңер. Анан кийин подключениянын баардык түрлөрү бар. Грузовойдон экспертке чейин, экспресстен доставкага чейин, экономдон бизнеске чейин, короче, бүт түрлөрү баардыгы бар. Жана бул Эксперт Парк Кыргызстанда, Өзбекстанда, Казакстанда, Россияда, Мароккодо иштеген бүт подключениялар бар. Кимде ким кошулуп иштейин деген болсо, реферальная ссылка деген дагы бар. Ошо реферальная ссылкасын кошуп туруп иштесеңиздер да болот. Себеп дегенде сиздердин жөнөткөн адамыңыздар, сиздер аркылуу кошулган адамдар эксперт кошулган болсо, ошол комиссиясынан тапкан процентти сизге дагы чыгарып берет деген сөз. Анда эмесе барыңыздарга жакшы, ийгиликтүү линияга чыккандарга жакшы бир доход каалап коеюн. Жана биз дагы ушул жактарда жүрөбүз. Күнтүү тарапта. Акырынан жумушту уланта берелим. Эмне болот, кандай болот көрөбүз. Мой районда жалгыздым. 19 мүнөттө келдик. 25 мүнөт. Так. Жана моголар көрүнбөй калды да, могу деньги карты деген жакчы. Анан кийин Так, мой району мындай жандырдым, короче. Могундагы жандырдым. 170 болот коэффициент. В принципе, жумуш пока что слабый эле. Күтөбүз. Заказды ушакта. Мой район 334 сомго келдик, 28 мүнөттө. 5 коэффициент алынган заказ болчу, бирок помочу. Так, что-то мына телефондун немеси башкача жангандай ба? Нормально. Не болду атыл? Бизекелер түшүрүп атат. Пассажир. Шашлык-мышлык кылып отурушкан турбайбы көрсө? Так, ладно, күтөбүз кийинки заказден. Так, 9 мүнөттө келдик, плюс 80 алгам комфорт тариф 241 сом болду акча. Так, кийинки заказ түштү. Кийинки заказ кайга карабыз? Восток 5 корт экенбиз. Датка 266 алып кетет экенбиз, кеттик. Аламединский рынок келип калдым. Аламединский рынокко келип калдым. Только таксистер да. Только таксистер. Жүргөндөр дагы, жүрбөгөндөр дагы деп кой. Так, азыр ал жактан солго бурулсак. Погода буйруса өтө жакшы. Эгер эртең да ушундай погода болгон болсо, балдардын жана Евразиядан паркка апарып келейин деп атам. Бұрын кылып койдум уже менчи билеттерди. Ал жак бекер го, жак QR код менен кылыш керек. Бирок бар элекмин негизи. Ошо эртең ошого апарып коеюн деп ниеттен отурам, мен погода эртең ушундай болуп берсин деп. Эртең ушундай болуп берген болсо, балдарды апарып 1-2 саат ойнотуп, анан кайра линияга чыгамын, буйруса. Ошондой жакшы бир ойлор деп кой. А так, күн ушундай жаркырап атат. Заказга жөнөдүк. Так, 13:30 болду саат. 124 сом. Кийинки заказга кеттик.
Могу түшүнбөйм да могу адамдардычы, могу кыздардычы, блин, унчукпай келип отурат дагы. Плюс эме кылбайт. Не эле? Ой. Учурашканды билбейт, отурат да унчукпай турат. Так, как раз азыр мечитке бара турган пассажир чыгып калды. Мечиттин ушу менен чогуу кирип кетейин буюрса. Жумага. Быйылкы жылдын биринчи жумасына деп коебу эле. Жумадан чыктык буюрса. Так, жанагы алып келген заказ 104 сом келди. Комфорт плюс менен келген болгондончы. 5 мүнөттө келди окшойт, по-моему. Саат так 14:05 болду. Так, азыр эми буюрса линияга чыгып койдук, 260га чыгыптыр коэффициент кайра. Көрөбүз каяктан берет заказ, кандай заказ берет, жумуштуулантык. Так, комфорт менен келдик, 8 мүнөттө 131 сом. Бuyakta самса сатабы, централь мечит жакта. Ошол атайын ушу самсага келип туруп, берки мечиттен бул мечитке келип самсагачы. Так, кийинки заказ түштү, мага получается, кайрас площадь Алтыга кеттик экенбиз, кеттик анда. Так, площадька келип калдым. Заказ 131 сом, 9 мүнөттө. Кийинки заказ түштү, кийинки заказ кай жака. Так. Кеттик. Нахке, вайп, шардын вайп ушундай болуп атат. 2 январь бля, погода как эме го, жаз. Кеттик кийинки заказга. Так, 179 сом болду. Саат 3 болду, почти что. Мен саат 4:30га ВУК боюнча машинага барам. ВУК болуп калышын да, информация алайынчы барып чётко. Кандай жакшылык вроде как условиясы жакшы дегендей болуп атат, эми барып көрөбүз азыр. Чок-чумо кандай болот. Так, а так кийинки заказ түшкөн. Так, Чокон Валиханова барат экенбиз. Кеттик анда эмесе. Так, саат 3 болуп калды. 219 сом, 13 мүнөттө келди. Кийинки заказ плюс канча менен чыкты. Так, бияка барат экенбиз. Поехали. Азыр мен эмени көрүп коеюнчу, блин. Кече, короче, ремень үзүлгөн да. Мурда күн, жаңы жыл күнүч. Анан кийин ремень үзүлгөндөн кийин жаңы ремень алмаштырдык эле. Ошол кандай иштеп атат экен? Мына жакшы иштеп атабы? Мен билбейм да, түшүнбөйм. Атак кандай иштеп атат негизи? Билгендер барбы? Так, ладно, кийинки заказга кеттик. Так, 299 сом келдик, 21 тариф комфорт болчу. Кийинки заказ түшкөн жок. Мен азыр акырындан ошол эмеге барышым керек, потихонечку. ВУК боюнчачы. Заказ түшөт, азыр түшпөсө акырындашап бара берем. Так, чё там? 10 заказ болду. 10 заказ. Берки парк менен 11 заказ. 500 сом ал жактан болсо, бул жактан 2000 иштеп турмун да бүгүнкү күнгө. Пока что 2000 болду. Бүгүнкү күнгө уже жыйынтыктап койдум го. Жыйынтыктабайм пока. Бирок 2000 болуп тур пока что. Так, 23 мүнөттө келдик, 264 сомго. Келген жерим Ала Тоо аянты. Выкуптан чыктым могул жерден. Тамаша. Короче, выкуптан сүйлөшүп чыктым. Условияларын полный көрүп чыктым, айтып чыкты. Условиялар вроде как мага жакты, жакшы. Машинанын варианттарын эле көрсөттү. Ушундай машина бар, мындай машина бар депчи. Жакшы эле, в принципе. Ойдогудай эле болуп келе жатат. Эми одобренияга жөнөтүш керек экен эмелердичи, документтерди одобренияга жөнөтүп туруп, анан одобрениядан келет экен ответи. Короче, ушул адамга добро эмес деген сыяктуучу. Бирок биринчи этапы жакшы эле кетти. Чо там? Көрүүчүлөр, урматтуу көрүүчүлөр, оюңарды жазгылачы. Ким выкупка алган, кредитке, точнее, жанагындай эмеси менен, ким лизингде жүрөт? Кандай дейсиңер? Боло турган нерсеби, болбой турган нерсеби? Бирок машина по-любому арендалап төлөп атпаймынбы деген кеп болуп атат да. Ошо оюңар кандай? Жазып кеткилечи силерден, сураныч. Мен болсо 11 заказ кылып турмун, 1700 сом иштептирмин. Так, азыр эми кайра линияга чыгып туруп иштеш керек. Саат 6:30 болуптур. Почти что 2 саат убакыт кетти да бул жакачы. Жок, 2,5 саат убакыт кетти даже. Так, ладно эми, улантабыз. Так, 269 сомго келдик. 20 мүнөттө келген жерибиз
Шашлик Сити дейт го. Бул жакта Туса болуп атат, Туса. Күтөбүз кийинки заказды. Короче, күтүп отурсам, заказ түшүп калды. Каяка дебейсиңерби? Село Александровка, улица Куйбышева дейт. А бул деген нерсе каякта билесиңерби? Соокулукта. Прямо ошо домой койгондо чыкты да. Үй жака. Бирок эконом да. Канча болот экен азыр көрөбүз эми баргандан кийин. Чөкчүмү кандай болду? Короче, утулуп калдым, окшойт бир болсочу. 41 минутта 31 километр келдим, 756 сомго. 5 адамда, бул эми коляска наркы берки, короче. Александров келип калдым. Обратно үйгө по делам койсом берип койду го 138 сомго. 8 минутта. 138 сомдон канча калат мага? Мындай дейт го. Кеттик. В принципе, уже болду да, уже жумуш менен аяктады го дейм бүгүнкү эсебин. Эртең эми буйруса балдарды Евразия апарып келсем, погода в принципе жакшы эле. Жылдыз жок, конечно, но түнү менен өзгөрүп кетпесе керек. Циклондор. А так, в принципе, буйруса эртең ошентип апарып, андан обедтен кийин жумушка чыгып дегендей. А так, в целом, бүгүнкү жумуш 3000 канча болду? Мен жумушка еще чыкканыма деле эме болду да. Кыйратып эрте чыккан жокмун да. А так, пока что жакшы эле жумуш бар негизи. Иштесе болот. Жакшы эле бардыгы. Карап көргүлө дегендей. Чыгып көргүлө дегендей. В принципе, иштесе болот негизи.